Bu жерге de su толуп пластиктен салынған мындай эле турбаларды кошуп эле өтө жасап кетишкен да. Суу жетпей көп кабаттуу үйдүн алдындагы суу түтүктөрү жарылып, маселе жаралып келет деген тургундар Каракол шаарындагы Карасаев көчөсүндөгү номер 135 үйдүн жашоочулары кайрыла берип майнап чыкпай жатканын айткан арыз ээлери аларды түйшөлтүп келген маселелерин тизмектеп өтүштү. Үйдө жашаганыбызга ушу 15-16 жылдын жүзү болуп отурат. Ушул үйдүн көйгөй ушу крыша, анан подвал эле да. Анан подвал суу каптап, улам водоканалдан киши чакырабыз. Бир айда 3-4 жолу чакырганга туура келип калат. Крышабыздан суу аккан көйгөй бар эле, крышабыз деп акча чогултуп алдык эле, жаап алдык. Анан ушу подвалыбызга ушу каражатыбыз жетишпегендиктен сиздерге кайрылып турабыз ушул. Водоканал эмне деп атат? Водоканал келет, тазаламыш этет, турбаларыңарды алмаштырыш керек. Ошол көйгөйүбүз ошол болуп атат. Алмаштырыш керек. Биз силер каражатыңарды чогултсаңар, материалын алып берсеңиздер, биз алмаштырып беребиз деген сөздөрдү айтып атышат. Эми азыр баарында эле каражат, мисалы, дарысына, акыркы даже тамагына деген акчасын крышага берип коюшту да. Эми ушу подвалга акчалары жок да. Эми ар бир киши мисалы иштей бербейт. Бир жада иштеген адамдар бар көбүнчө. Мындай көбүнчө адамдар бош да. Аталган үйдө 70 батир бар. Күз келгени жогорку кабаттарга суу жетпей, үйдүн жертөлөсү сууга толуп кирүүгө мүмкүн болбой калаарын айтып өтүштү. Мындагы тургундардын көпчүлүгү батирди ижарага алып жашагандар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер болгондуктан суу түтүктөрүн алмаштырууга каражат маселе жаралып келерин кошумчалашты. Бияк 15 күн турду, мояка чейин балы толуп турду да. Мондай балы. Анан кийин мондай болду. Бияка уже биз өздөрү коюп койгонбуз, мына жерде. Ушу бас кириш үчүн бияка комнаталар бар. И основной бияктан алат биздики суу. Так. Ишегибизде бар. Биздики ушуда причинабыз. Могу жерден кайсы бир жерден тамчат көрдүңүздөр бияка. Бияка вообще лужа болуп калат да. Бияка. Бияка вообще лужа тез качан кеткен күнү же тазалап коюптур сергереттерчи. Именно канализациядан суу каптап жатканчы. Квартиранын трубасы Уш жерден алат да бар, Ооба, мына ояктан ага келгенчи. Бияк уже шыпырып бүгүн тазалап койду сергереттерчи. Атам вообще страшно болчу. Кургап да калды биякчы. Киребишке чейин суу баса албайбыз. Мына жаңыдан ага баштады биякчы. Жаңыдан ага баштады. Кайрылып болду. Тетек обратка тээп турат, көрдүңүзбү? Бери. И бияктан агат, вот. Ушу жер эркин моякта могу боктун баары чогулуп турган ушул да. Мояк вообще полный суу жатчу да. Жок, бияктан деген каалагандар кире алышкан. Азыр жителдер жокко байланыштуу. Ушу жерде азыр суу акпай турат да, азыр могунун баары кайра жашап мына келип баштаганда уже ушак сууга толот да. Эч ким деле келип мындай жардамдашып, мындай каралашып коеюн дейт да өкмөт жактан делечи. Мисалы үчүн крышабызды өзүбүз жаап алдык аны элдин күчү менен эле. Биякта көбүнчөсүн ошо жалгыз бой энелер, инвалидтер жашайт. Көбүнчөсүн ушундай квартиранттар. Анан ушу водоканалга келгенде эле 4-чү этаж менен 3-чү этажга суу жетпейт да вообще. Анан күз менен жазында суу баткак. Еще кичинеден эле алып калды. Водоканал келип эле водоканалдар айым бат-баттан эле контролдор алмаша бергенде ошолорго айтабыз да. Суу кир чыгып атат, андай мындай десек эле келип алышып эле биз аны билбейбиз. Бизге айтпагыла, бизге кайрылбагыла дейт. Мындай акча жагынан сурай келгенде жаанталашып сурашат да. Үйүңдө мынча киши бар экен, даже боюңдагы бар баладан бери мына бул баланы да кошуш керек да, ушинтип зиркилдеп, кагынып, силкинишип ушинтип айтат. Мындай адам катары көрбөйт да. Эже биз биякта квартирантпыз деп деле айтсаң түшүнүшпөйт да. Кээ бирөө келип алып, бербейсиң, акчасын убагында эле төлөйбүз, төлөсөк деле мындай карашпайт да. Водоканал чакырганда келип беришпейт. 3-4 жол чакыртып атып, анан келишет. Силерге кеткен, анан мындай болгон, анан тиндей болгон деп эле ушинтип да. Бирдеке сөз сүйлөсөң эле турбаларыңарды алмаштыргыла, акча чогулткула, биз алмаштырып беребиз. Мындай суу кир, суу агып атабы, суу жетип атабы, жетпей эле аны менен иштер да жок да.
Мындан улам Каракол шаардык суу түтүк ишканасынын жетекчилигине телефон аркылуу кайрылып, башкы инженери чогулган элдин алдына келип, маселени тактоого өттүм. Ал өз сөзүндө мындагы жашоочулар кат жүзүндө кайрылбагандыктан жумушчуларды чакырып суу түтүктөрү каралаарын белгиледи. Именно подвалдын ичиндегилер водоканал келип эле кайрылып жасап жүрөбүз. Биякта ошо суу каптап аткандыгынан себептигинен арыз жазылыптыр телевиденияга. Бирок биз тарапка мен азыр биринчи угуп атам, может бизден катачылыктар кеткен жок. Мен бияка срочно эле чакырып келип калдым. Кетип калса, мен аны азыр барып текшертип, кайсы учурда заявка түшкөнүн каратып, ана маалымат берейин ал боюнча. Азыр бул жерде биз водоканалга кайрылдык элек деп атышат, жасалбай атат депчи. Бирок именно подвалдын ичи бул отдаленный участок болуп, ушул жерде жашоочулардын өзлөрүнүн тиешелүү учурлар жерлери бар. Подвалдын ичи бул биздин суу түтүк ишканасы обслуживание кылып келатабыз, бирок мыйзам чегинде биз кыла албайбыз. Бул учурунда баягы домкомдор, жанагы кондоминиумдар ушулар жасалып келген, бирок азыркы учурда шаар системасында эле бүттүк эле этаж үйлөрдө ушундай маселе жаралып келатат. Чынында ал жумушту жасаган кишилер жок, баягы специалисттери жок. Биз именно лижактарын, подвалдагы канализациянын лижагын, водопроводдун лижагын, баягы эски трубаларды кусок алмаштырабызбы, камыт коебузбу, кандайдыр бир авариялык учурларын жасап келатабыз бул күндө. Бирок азыр эми андай учур болсо жасайбыз. Бирок алмаштыруу учуруна келгенде, именно ушул системаны алмаштыра турган болсок, ал ошол финансы маселеси кайрылып алат. Көп сумма кетет экен. Шаар боюнча ошончо этаждын алдын алмаштырып коюш бул өтө чоң жумуш. Анан бизде кайрылып атат, жителдер, элдер өзлөрү баягы материалдык чыгымдарын каржылап берип атышат. Шаар ичинде көп үйлөр алмашылып калды. Ошол материалдык чыгымдарды биз жумушун бекер кылып келип жасап, организациядан бүт балдарды бөлүп берип, ошол учурду полный лижагын, канализациянын бүт этаж стояктарын дагы алмаштырганга чейин жардам берип атабыз. Бирок биякта каржы маселеси жителдердин өзүнөн болуп атат. Эгер андай учурлар болсо, биз өзүбүз жардам бергенге даярбыз. Бирок азыр бияктагы жанагы утечкасы боюнча мен бияка азыр аварийный бригаданы чакырам. Көргөзөм, текшертем, эмне керек экенин бүт баарын жазабыз. Маселени чечебиз. Маселе көтөрүлүп, бирок каралбай келгендиктен жашоочулар шаар бийлигине, облус башчысына кайрылууга даяр. Шаардык суу түтүк ишканасынын адистери жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жашоочулардын көйгөйүн чечип бермей болду.